Эми удулдар көп учурда баягы жана интермедиаларды койгондо саясий темаларга аралашып, саясий темаларды чагылдырып жүрөсүңөр. Демек, баягы саясатты жакындан тааныйсыңар да. Азыркы учурдагы саясий кырдаалга, саясатчыларга, баягы саясий багытка сиздин пикириңиз кандай? Пикирим жакшы эмес. Пикирим мен мурдадан эле жакшы эмес. Мен мисалы үчүн мынакей баягы 7 апрель айталы туурабы? Ошондо жакшы үмүт менен ушулар айткандай, ушулар дегендей заман өзгөрүп кетсе жакшы жашоо болот экен деген үмүт менен барып жанагынча балдардын өмүрү кыйылды да. Туурабы? Мен азыр чыныгы калпчылар азыр отурат. Азыр отурат. Мына өткөндө премьер-министр элге кайрылып жазды. Көмүр кымбат болот, свет маал менен өчөт. Кийин министр чыгып алып свет өчүрбөйбүз деди. Тиги премьер-министр маал менен өчүрүлөр болот, башка болот, Токтогулда суу жок. Туурабы? Булар ошондо айтпады беле, сууну мурдагы бийлик сатып атат. Ошон үчүн свет болбойт, тигиндей болот, мындай болот. Демек калп экен да. Демек азыр дагы суу калбай калбадыбы? Вот. Альтернативдүү неме көмүр кымбат, свет болбойт. Альтернативдүү арзан отундун түрүнө өткүлө деп атчы. Айтыш керек да. Альтернативдүү деген сөз кайсы? Тезекти айта албай атышат. Мынакей 4 жыл болду, ошондо айтышкан Бакиев алып келип, жалдап келип аттырган чет элдик снайперлерди кармап койдук. 13 деди беле, 12 деди беле, чечендер, тажиктер дагы эмне. 4 жыл болду, көрсөтпөйбү. Туурабы? Калппы? Калп. Бардык кылмышкерлердин бардыгын, ошо качып кеткендердин бардыгын алып келип камайбыз, жазасын беребиз дешти эле. Кимисин кармап келип жазага тартып беришти. Эгерде чыгарып бергендерден эле болбосо, кимисин? Мына биз Аскар Акаевди ошо күнөөкөр катары эсептеп жүрөбүзбү? Өткөн дагы киши похоронго келем деди эле, келтирбей койду. Кыйкырып келтирбей коюшту. Демек издеп атканы калппы? Камары да калппы? Калп. Сиз анда азыркы саясий бийликке ишенбей турбайсыз саясий? Мен келгенди ишенген эмесмин. Мен келгенди ишенген эмесмин. Себеби тополоң, эгерде өзүң ойлоп көр. Мына азыр светтин баасын кантип көтөрүп, кантип жылдырыштын айласын таппай келе атышат. Башынан эле көтөрүш керек эле булар. Улам жылда айтып, элден коркконунан көтөрө албай келе атышат да. Демек, светти кымбаттатпагандан башка аргабыз жок экен да. Анда Бакиев туура эле жолдо кетип аткан экен да. Анда биз эмне карайт экенсизби? Биз эмне карайт экенсизби? Мына Камчыбек Ташиевди мисалы үчүн да айтты, басып алыш керек, тигиндей мындай Чыңгызхандын немеси болгон тигиндей болгон. Баарыбыз көрдүк да, туурабы, забордон ачты. Демек болбойт экен да. Забордон ачса болбойт экен да. Кандай дейсиң? Биз 2010-жылы автомат менен келдик, пулемет менен келдик. Демек, ошол мыйзам ошондо да жазылып турган да. Кандай дейсиң? Садыр Жапаров давай бийликти басып алабыз деп айткан жок да. Ал Ак үйгө келген жок да. Эмнеге Ташиевке коюлган статья Садыр Жапаровго коюлуш керек? Эгерде Ташиевди мына Камачты соттоду, негизинен туура эле болду. Бирок ошого жараша Камчыбек тиги ашып түшкөндөн кийин Ак үйдүн ичинде эзгөн балдар качып жүрдү. Ал балдарды кошо соттош керек да. Кошо соттош керек. Себеби охраняемый объектти таштап качты да. Уставды бузду да. Бизде коррупционерлерге, жегичтерге, башкаларга кылып аткан, камап аткан неме анын тияктан бияктан экени эмес экен. Кеп башкада. Кеп мыйзамдын тандалма иштеп атышында. Тетигел алайдын эли эмнеге тиги ызаланып атат?
эми жесе жеген мен Келдибековду сүттөн аппак дегенде мындай деп айта албайм. Бирок ошого жараша эле Батукаевди кой беришти да. Батукаевди кой берди да. Эгерде Батукаевка баш жактан нерсе болбосо анча операция жүрбөйт да. ГУИН, СМБ, МВД, Минздрав кандай дейсиң? Ошолордун бардыгына баш керек да. Нужна команда болду да. Мен кантип ишенем? Кээ бир азыркы саясатчыларга караганда мен жанагы түрмөдө отурган Абдулла Юсуповго жакшы ишенем. 150% доказать этип атат. 150% доказать этип атат. Ата мекенчилердин мародерлугуна. А болбосо Жалал Абадта ЖТРдеги жоголгон жанагы аппарат азыр сентябрдан табылган. Туурабы? Анан кантип ишенбейм? Мына мыйзамдын ушунусунда. Мыйзамдын тандоо иштүүсүндө. Сиз эми ушул нерседен чыгыш үчүн, ушул баягы ботко чалынып калды, ошол нерсени бир ордуруна коюш үчүн эмне кылыш керек? Кайра революция кылыш керек? Жок. Мен революция кылып, анан башка деп айта албайм. Элдин көзү ачылыш керек. Менимче уже ачылып эле келаткандайбыз. Бардык нерсе мыйзамдын чегинде болуш керек. Мыйзам жанагындай болсочу. Жок, ошондой болуп атпайбы? Мыйзам жанагындай болуп атат. Мыйзам деген десең тигилерден болот. Элдин көзү ачылыш керек дегеним, шайлоодо бардык эл аң сезим менен шайлоого барып жакшылап тандап алышыбыз керек. Биз кыргыздар тирүүлөй, союл элек, ичи жарыл элек малды жакшы тандайбыз да. Жылкыны көрүп туруп, мынонча казы чыгат дейсиң. Дабдара. Тимеле тапта кайтат, сойсоң ишин жазсаң ошол чыгат, туурабы? Койдун семиз адам тандай албай атабыз да. Адам тандай албай атабыз да. Сиз ушул саясатчыларды карап отуруп, мен эмне ушулардай саясатчы боло албаймынбы деп, балким саясатка да кирип кетсеңиз, эми баягы элдин арасында аброюңуз бар, балким депутат болуп кетмекчисиз. А депутаттык как раз менин ишим. Депутаттык менин ишим о. Себебин айтасың, себеби элдин көңүлүнө жаккан далай нерсени айтасың дагы эч нерсеге жооп бербейсиң. Бул как раз менин ишим. Как раз акчам жок, бизнесим жок, башкам жок. Ачыгын айта, мына депутаты жок эле айтып келе атабыз. Болгондо иш айтам. Ошо депутаттар куудулдардын, артисттердин баягы ишин тартып алып, бул сиздер жумушу жок калды деген да бир эме тартып алып эмес, эми биздин элдин аң сезими ушундай болуп атпайбы? Ким шайлоо башталганда акча бере баштайт. Мына азыр бүгүн экиси, туурабы? Мына кече күнү Ошто, Таласта, койчу бардык шаарларда концерттер өттү. Бекер. Кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүгү үчүн, эл үчүн. Эгемендүүлүгү үчүн экенин билбейм, но эл үчүн дегенде мен шегим бар. Эмнеге 4 жылдан бери унчукпай турушуп эле, анан эле кече эле азыр эл үчүн деген урандар көбөйө баштады. Ачыгын айтыш керек да, эмдиги жылкы келаткан шайлоо үчүн деп эле. Элдер ошо КТРди карап отуруп, 2 саат болсо 2 саат түндүн бир окумуна чейин парламенттин жыйынын көрүп отурат да. Анан ошондон ой туулат да, баягы элдин баары уудул, бу депутаттар карап отсоң, уудулдардай эле болуп кетип атат да. Сессияны мисалы үчүн түнкү саат 4-кө чейин болобу, 3-кө чейин болобу, 5-ке чейин болобу мен көрөм. Сен көрөсүң. Базарда кечке туруп чарчап барган адамдар көрбөй атат да сессияны. Эмне болгон, каяктан болгон, туурабы? Мына Кумтөрдү айтып атабыз. Садыр Жапаров биринчи комиссиянын төрагасы болуп алып келди. Спикер баш болуп, азыркы төрага баш болуп, Садыр Нуркожоевич канча жылдан бери ушундай далай комиссия иштеген, бирок мындай жыйынтык алып келген эмес. Сизге рахмат, сизге тигиндей бүт депутаттардын бардыгы
бардык укмуштай болуп неме кылып атышты, колдоп атышты. Ошол жерде Жылдыз Жолдошева айтты, парламенттин табияты башкачараак болчу эле, баарыбыз ушинтип кыйкырып неме кылып атабыз, жыйынтыгы тескери чыгып калбасын деди эле. Чыкты го. Чыкты го. Ошол депутаттардын бардыгы 120 депутат болсо, где-то бир 100дөн ашыгыраагы катышып отурду, мен карап отурдум. Этегинде келгенде 70ден ашык депутат каршы деп добуш берди го. Өткөрбөй койду го. Значит, клоундар. Клоун. Айткандары башка, себетекте канал камера турат, телевидениеден кетерин билишет, аерге элге жакшы көрүп сүйлөп коет, кылган иштери башка. Кыргыз мамлекетинин, эгерде кыргыз мамлекетине күйгөндүгү үчүн болсо ошол саясатчылар, эгерде кыргыз элине күйгөндүгү үчүн болсо таркаш керек тез аранын ичинде таркаш керек. Абдулла мырза, эми баягы биз көрсөтүүчүнүн аягында конокторубузга эркин микрофон деп беребиз. Каалоо тилегиңиз, ой максатыңыз болсо кыскача айтып берсеңиз камерага. Ой тилек максаты эмне? Карапайым элдин ой тилек максаты бир эле болот. Эң негизгиси эл бөлүнүп жарылбай, биз оңолобуз десек, жакшы жашайбыз десек, мына эмдиги жылы парламенттик шайлоо болот деп атабыз. Эмдиги жылга жетпей саясатчылар азыртан баштады даярданып дегендей. Ошолордун калпын калптай кабыл алып, чынын чындай кабыл алып, кыргыздын бир жаман жери ушунда. Калп чындыкка караганда калпка көбүрөөк ишенебиз да. Көбүрөөк ишенебиз. Ошону тууралап тандап, эмдиги жылга чейин эл жакшы жолго түшүп мындай бир неме болуп калат деген ойдомун. Мамлекетте тынччылык болсун, аманчылык болсун, Кудай кырсыктан алыс кылсын. Урматтуу көрүүчүлөр, студиябыздын кезектеги коногу белгилүү маданий ишмер Куудул Абдулла Иманкулов болду. Абдулла мырза, дагы бир жолу сизге ушундай маанилүү маек, ачык сөзүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Жолукканга чейин саламатта болуңуздар.